Саламатсызбы, Садыр Нуркожаевич. Бизден Саламатсыздар. чукул демилгелеген интервьюбузга убакыт бөлгөндүгүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Азыр ар бир чечим, коомдук саясий турмуштагы ар бир кыймыл, өзгөрүүнүн бардыгы элдин талкуусунда турат, тыкыр көзөмөлүндө турат. Байкоо адаттан тышкары деңгээлде жүргүзүлүүдө десек болот. Анан ошондой окуялар болгондо, жаңылык болгондо, өзгөрүүлөр боло калганда бир топ маселелер боюнча суроо койгон жагдайлар да аз эмес эл тарабынан. Ошолордун айрымдарына биз сиздин оюңузду, пикириңизди билсек, жообуңузду алсак деп келип отурабыз. Баштаганда эле ушул Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын кызматынан өз каалоосу менен чегинди деп арыз жазды деген Максат Ажы Токтомушевден кылмышка шектүү деп кармалышы дагы коомдун өзгөчө бир талкуусын жаратты. Ага Уда эле буга чейин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директор кызматынан кеткен Акин Токталиев мырзанын дагы ушул ажылык келатканда муфтийдин кызматы талашка түшөт. Жана бул маселенин артында президенттин жанында жүргөн адамдар турат деп билдиргенин окудук да. Бунун канчалык негиздүү экендигин билгибиз келет. Көз карашыңыз, пикириңиз кандай бул маселе боюнча? Эми бул муфтий Максат Ажы Токтомушевдун айланасында бул чоң ызы чуу жаралды. Бул өтө резонанстуу иш, ошондуктан бул боюнча бул максатта мен майдалансам дагы башынан баштап айтып берүүгө туура келет да. Бул иште мурдатан эле бир ушул диний тармагында жүргөн аалымдар, диний тармагында жүргөн жарандарыбыз эки бөлүнүп алып чабышып келаткан ушундай жоруктар бар да. Бул тетиги мурунку жылдан баштап 4-5 жылдан бери келаткан эле окат экен бул. Мен баягы шайлоого жаңы аттанып аткан мезгилде ошондо баягы өзүмдүн милдеттеримди тапшырып, анан шайлоого кеткен мезгил болчу. Азыр мен жаңылышпасам ушу декабрдын башы бекен. Ушундай убакта штабта отурганда Максат Ажы өзү келген маган. Анан келип арыз муңун айтты. Ушинтип аалымдар кеңеши мени ушу эрте мөөнөтү менен эртерээк азыр кызматыман алып, анан башка шайлоо, жаңыдан шайлоо өткөрөбүз деп атат. Биздин шайлоо болсо ушу апрель айында келип калмак. Ушуга бир 3-4 ай эле калды, 4 ай эле. Ошо өз убагында өтсө жакшы болот эле деп маган штабка келген. Мен кабыл алгам, экөөбүз 1 саат сүйлөшүп олтурганбыз. Ал бардык жагдайды айтып түшүндүргөн. Анан мен ошол замат эле сурасам, а киши айтты, ушу дин башкармалыгын көзөмөлдөгөн жанагы директор биздин мамлекеттик. Ушул тараптан анан ушу башка жанагы диний аалымдар тарабынан, аалымдар кеңеши тарабынан болуп атат, анан ошо өкмөт тарабынан деп атат деген ушундай бир маалыматтар түшүп атат мага деп келгенде, мен ошол мезгилде Бакыт Аманбаев эле руководитель аппарат жетекчиси. Ошого муфтийдин көзүнчө чалып, баягы үн күчөткүчүнө коюп, громкостько чалып туруп мен айтканмын. Өкмөт эч качан ушу муфтияттын ишине кийлигишпесин. Кимди алат, кимди коет, бирөөңөр да кийлигишпегиле. Бирок мындай үстүртөн көзөмөл алалы, эгерде туура эмес жолго кетип аткан болсо, анда түздөп коюп турабыз биз. Мамлекеттин максаты ошол болуш керек. Деп туруп анан ошол Бакыт Аманбаевга чалып, бардыгына айткын. Ошол агенттикке дагы айткын. Жана динди көзөмөлдөгөн комиссияга дагы айткын башчысына деп ал убакта мен ошо Акин Токталиевди коюп кеткен элем. Ушу дин комиссиясында анткени көп жылдан бери ушу динчилдердин укугун коргоп, жана түрмөдө жаткан адамдардын укугун коргоп, жана Хизбут Тахрир жана башка деп соттолуп кеткен адамдардын укугун коргоп жүргөн адам болчу. Анан мен ушулардын укугун коргосун деген максатта ошол кишини коюп кеткем дагы Бакыт Аманбаевга, руководитель аппаратка айтканмын. Ошого сиз айтыңыз, бардыгына телефон чалыңыз. 3 ай 4 ай убакыт калыптыр. Анын эч айырмасы жок. Ошо апрелде эле ушу аалымдар кеңеши жанагындай курултайы, дин тармагындагы курултай келип, кимди шайлап алса, аны шайлап алсын. Только ошол биздин салттуу динди кармаган, динчилдердин баарын башын бириктирип турган, ызы чуу болбогон адамды койсун деп ушинтип токтотуп койгонмун. Бул ошо декабрдын башы болчу. Андан кийин мына ушу жакында эле ушу мен инаугурациянын алдында дагы мага маалымат келди. Кайрадан эле бай ызы чуу болуп атат. Ушу дин башкармалыгы эки бөлүнүп чабышып атат ичинен. Аалымдар кеңеши муну эртелеп бүгүн алып,
Анан кийин кайра жаңыдан тез арада биз курултай уюштуруп шайлоо кылабыз деди. Себептерин сурасам, эки себеби бар экен мунун. Анткени койгон баягы талаптары биринчиси акчаларды жеп койду деген, анан экинчиси болсо ошол баягы Чубак ажы сыяктуу бул Максат ажы дагы YouTube'да жүрбөйбү, сабак берет эмеспи? Суроо жоопторго берет, дин тармагында. Ошол жерден бул эки жерден оозунан жаңылган экен. То есть баягы өзүнүн позициясынан жаңылган экен. Биздин салттуу динди айтпай тескери жакка үндөдүү деген талаптарды койгон экен. Анан ошол жерден мага маалымат жеткенден кийин мен эми Арзыбек Бурханов деген менин жанымда жүрөт, мурда депутат болгонбуз, чогуу жакшы таанышпыз. Ал жардамчы катары эле мен аны баягы мен инаугурацияга даярданып атып, колум бошобогондуктан эле аны сурандым. Сен барып Максат ажыга жолугуп эле, өзүнө жолугуп. Эгерде ушундай ызы чуу болуп аткан болсо, баарынын башын бириктирип, ынтымакта тынч эле баягы тарап кетишсин, чепкен калпагын жаап эле анан эгерде шайлоосу болсо, каалаган кишисин шайлап алсын. Биз мамлекет кимди шайла, муну шайла, тигин шайла деп киришпейбиз динне. Дин тармагындагы ошо динди түшүнгөн адамдар, чөйрөсүндөгү адамдар кимди кааласа ошону коюп алсын деп эле айткам. Анан анын баягы кетирген катачылыгы ал түз баягы Максат ажыга барып эле сүйлөшкөндүн ордуна баягы Акин Токталиевке барып, баягы дин комиссиясынын төрагасы катары, баягы директору катары барып, ушундай ызы чуу болуп атыптыр, сиз Максат ажы менен барып ушуну баягы ызы чуу кылбай, эки тарапты тең жараштырып басып коюңуз деп айткан экен. Анан ал барып анан туура эмес маалыматты айткан экен да, ушундай кет деп атат дегендей. Анан эртеси күнү баягы ызы чуусу басылгандын ордуна кайра күчөй баштады. Анан эсимде жок, ушу балким 5-нчи күн бекен ушундай болчу. Баягы инаугурацияга жакындап калган мезгил эле, анан мен өзүм муфтийге чалдым. Телефон чалып айттым, ушу жума намазга баратам азыр. Сиз ушу мечитте күтүп туруңуз, нааразы болгон тарапты да топтоңуз, өзүңүздөрдүн тараптарды да топтоңуз, муфтиятты барып, мен ушу эки тарапты тең угайынчы. Мен маалыматым, терең маалыматым жок бул боюнча. Деп анан мен баягы жаңы салынган мечитке баратсам, чалып калды. Биз жаңы салынган мечитте эмеспиз, баягы эски эле жерибиздебиз деп. Анан бурулуп эски жерине кирдим. 7-8 аксакалдар топтолгон экен, ушу дин чөйрөсүндөгү. Кийин аягында ушул Абдышүкүр ажы дагы келди. Муфтий өзү болду. Анан ошол жанагы текшерүү комиссиясынын башчысы Бакыт Нурдинов деген болду. Анан аалымдардан дагы аксакалдар болду. Уламалар кеңешинин дагы баягы мүчөлөрү болду. Анан олтуруп 4-5 саат ошол жерде сүйлөштүк. Мен эки тарабын тең уктум. Муфтий тарапты да уктум, жанагындай наразычылык тарапты да уктум. Жана башында айтып кеткендей, наразычылык тараптын койгон талабы ошо муфтийге сен туура эмес башкарып атасың динди дешти. Биринчиси. Экинчиси, сен акчанын көбүн жеп койдуң, азыр баягы былтыркы жанагы ажылыкка барабыз деп чогулткан адамдардын акчалары чогулган да былтыр, где-то бир 16 миллион доллардын тегерегинде акча чогулган экен. Ошондон жетпейт деп калды. Сен жеп койдуң ошонун көбүн. Сен отчет бер десе, бул отчет бербей аткан экен. Текшерели десе, текшерүүгө киргизбей аткан экен. Анан ошол жерден 4-5 саат сүйлөшүп олтуруп муфтиятта. Мен айттым. Эми дедим, шайлооңор апрелде келет экен дедим. 2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы дедим. 2 айдан кийин шайлооңор болот экен. Азыр мындай эртелеп эле ызы чуу болбой, ошо апрелде эле шайлооңорду өткөрүп алгыла дедим. Ушуга макул болгула, мен силерден суранам дедим. Азыр эки бөлүм чабышып, өзүңөр ушу дин аалымдары болсоңор, бүтүндөй Кыргызстанга ушул маданияттуулукту, ыймандуулукту үйрөтө турган аксакалдар болсоңор, анан бири-бириңер менен ушинтип чабышып отурганыңар бул жакшы эмес деп өзлөрүнө беттерине айттым. Алар өзлөрү деле макул болду. Макулсуңарбы десем, макул болду дагы, кетти. Эми бияка баягы каражат маселесинен коюп аткан претензияңар болсо, жана жеп койду, ичип койду деген претензияңар болсо, мага ишенсеңер, мен мындай бухгалтер жиберип, кассасын текшертип, анан сиздерге ушу наразы болуп аткан тарапка мен отчетун берейин дедим. Ага бир 10-15 күн убакыт керек, мага убакыт берсеңер, мен текшертип берейин дагы, анан силерге киргизбей атса, силерде мынакей Бакыт Нурдинов деген комиссиясынын төрагасы бар экен, баягы текшерүү комиссиясынын. Ушулардын ичине кошуп, баягы жиберип, баягы бухгалтерди. Анан текшертип туруп, анан силерге маалымат берели деп, ошо менен макулдашып, татынакай бири-бири менен элдешип, анан тарап кетишкен. Бул ошо инаугурациянын алды болчу, баягы датасы так эсимде жок. Тарап, анан кетишкен да. Анан мен бухгалтер жиберип, баягы ревизионный комиссиясы менен кошо текшере башташты булар. Текшере баштаганда эле чындыгында буякта жетишпегендиктер бар экен. Баягы 16 миллиондон
7 миллионун, bir 8 миллионго жакынын 7 миллион 700 миң долларын алыптыр дагы. Булар конвертация жасап сомго айлантып. Баягы ажылык сапарга барчулардын акчасы да бул тийилбеш керек эле да. Анан ошону 8 миллионго жакынын конвертация кылып сомго, башка банктарга баягы киреше алуу максатында процентке салышкан экен. Анан ал процентке салганда былтыр процентке салып, анан кайра аны баягы пайда көргөнчө чейин доллар эми өсүп атпайбы? 15 сомго өсүп кетиптир. Пайда көргөндөн көрмөк түгүл чыгым тартып калып атат булар. Чыгымы эле 700 миң доллардын тегереги болуп кетип атат мына. Чыгымы. Баягы пайда көрөм деп тескерисинче доллар өсүп кетти дагы, диги сомго айлантып койгон да. Анан банкка салып койгон. Ал пайда көргөнчө чейин доллар өсүп кетет да, 15 сомго өсүп кетет дагы. Чыгымы bir 685.479 долларга чыгым тартып калат. Мына ушундай болот да. Андан сырткары 155 миллион сомун август айында, баягы былтыркы жылдын август айында булар баягы бир фирмага бердик деп жасайт дагы, ал фирма алып туруп анан шайлоого баягы бир партияга колдонуп салышат булар. 155 миллион сомун. Эми бул ажыга барчу, ажылык сапарга барчу адамдардын акчасы да, аны бербеш керек эле. Орток акча да. Анан эми ал аз бүгүнкү күндө дагы толук кайтарылбай турат да. Анан бул жерде ажылыкка бара турган адамдар, баягы акча төккөн адамдар, келе акчамды бер десе, жарым жартылайын берип, жарым жартылайы бүгүн бериле элек экен да. Мына ошонун кесепетинен баягы тияка бияка чачыратып кеткен акчаларды кайра кайтара албай, бүгүн ошондон мына жаңжал чыгып атат да бири-бири менен. Анан эми бүгүнкү күндө айтып атпайбы, мен сос түйүндөрдөн анан жанагындай бир маалыматтардан уктум. Как будто мен Садыр Жапаров же болбосо ташыйып, атайлап, баягы муфтийди каматып, ушундай бир ошо муфтийдин орду керек болуп атат дегендей айтып атышат да. Мына төбөбүздө Кудай карап турат, мага муфтийдин ордунун кереги жок. Ал кимисин шайлап алса, анысын шайлап алсын. Мен ушу жерде ошо аалымдар кеңешинин алдында, муфтиятта отурганда муфтийдин алдында, ошо Абдышүкүр ажы да бар эле, баягы дин аалымдарынын баарынын көзүнчө айттым элем. Мына төбөбүздө Кудай карап турат. Силердин ушу шайлооңорго мамлекеттик чиновниктер бирөө дагы кийлигишпейт деп. Бир гана ошо силерден сураныч, таза, салттуу динди тутунган муфтийди шайлап алгыла деген сураныч болгон. Мен бүгүн дагы айтып коеюн, бүткүл ошол биздин Кыргызстандагы дин тармагында жүргөн жарандарыбызга кайрылып коеюн. Ошо шайлоодо таза келип, таза адамды, таза муфтийди шайлап алыштарын суранат элем мен. Мамлекет кийлигишпейт. Эгерде туура эмес жолго баратса, анда туура жолго түздөп койгонго биздин күчүбүз жетет. Бирок ошо шайлоосуна кийлигишпешибиз керек. Мына бизде 3-чү жолу революция болду, өзүңүздөр билесиздер, октябрда. Бүт бардыгы келип шайлоонун кесепетинен чыккан. Анан эми бул парламенттик шайлообу, президенттик шайлообу, ушу дин аалымдарын муфтийди шайлообу айырмасы жок. Кайсы гана шайлоо болбосун. Шайлоо деген сөз бул элдин пикири менен эсептешүү деген сөз. Көпчүлүк сизди шайласа, сиз болуңуз. Тиги кишини шайласа, тиги болсун. Мына ушундай принципке баратабыз. Кудай буйрса жакында апрель айында жергиликтүү шайлоолорго дагы өтөт. Жергиликтүү депутаттарга, шаардык депутаттарга дегендей. Ал дагы таптаза ойдон өтөт. Анткени мурда ушул президенттик шайлоодо айтканбыз, сатып алуу, сатуулар болуп турган болсо кармап туруп камагыла деп. Мына жергиликтүү кеңеште дагы ошондой принципти карманабыз. Мындан ары кандай гана шайлоо болбосун. Мейли муфтияттан муфтийди шайлайбы, шаардык кеңештин депутатын шайлайбы, жогорку кеңештин депутатын шайлайбы же президентти шайлайбы, таптаза өтүш керек. Абдан кеңири жооп болду. Анан ушул апта ичиндеги дагы бир коомчулуктун талкуусун өзгөчө жараткан маселенин бири бул Борбор калаанын башчысын дайындоо маселесине байланыштуу болуп калды. Буга чейин Бишкек мэринин милдетин аткаруучу деп Эрмек Нургазиев дайындалып, ал киши өзүнүн талапкерлигин ушул президент менен макулдашылган деген маселени маалымат каражаттары аркылуу жарыя кылган. Өзүңүз дагы бул Бишкек мэрин дайындоо маселесине байланышкан жагдайга социалдык түйүндөр аркылуу пикириңизди билдирбедиңизби? Ошол эле күнү бул киши кызматынан кетти. Анан эми бир катар эксперттер ушул маселенин тегерегин талкуулап, Бишкек шаарынын башчысын премьер-министр дайындашы керек эле. Президент буга кийлигишип жатат деген сын пикирлерин көп жазышты. Эмне үчүн мындай кырдаал түзүлдү деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте кадрдык таңкыстык бар. Муну моюнга алышыбыз керек. Анткени 30 жылдан бери жалаң эле баягы таяк жеген, карын бөлө, тааныш билиштерди кадрга тарта берип, баягы илгерки союз мезгилиндегидей кадрларды биз адистик кезинен баштап тепкич менен көтөрүп отуруп даярдаган институт жок болуп калган да бизде. Ошондуктан кадрдык таңкыстык бар. Кимди гана албайсың, мисалы жаш кадр деп алып келип коюп койсоң, анын тажрыйбасы жетпейт. Ошол тармакты тартып кете албайт. Мына ушундай проблемалар болуп атат бүгүн. Буга чейин деле болуп келген. Коюп койсоң иштей берет. Бирок баягы же ар эмес, же бер эмес иштей бербеш керек да. Ошол тармакты көтөрүш керек, тартыш керек, элге кызмат кылыш керек, бюрократия, коррупция дегенди жок кылыш керек. А бизде бүгүн ошону жок кылалы деп атабыз. Анан мэр боюнча болсо дагы. Мэр келген мага приемго, ошо мэрликке мындай претендент болуп кетип атам, ушундай деп келгенде эми кабыл албай койбойсуң да. Кабыл алдым, сүйлөштүм. Жакшынакай идеялары бар бала экен. Өзү мындай бир максаттарын айтты, пландарын айтты, жакшынакай пландарын айтты. Шаарды өнүктүрүү боюнча, шаардын өзүнчө банкы болуш керек, муниципалдык банк болуш керек деген ушундай бир жакшы эмелерин айтты. Анан мен бир эмес эки жолу сурадым. Артың тазабы? Десем, жок, мен эч кандай немем жок, таза артым. Деди. Анан мындай мурда мамлекеттик кызматтарда иштебеген экен, ушу шаар ичинде, ушу жалаң мындай курулуш тармактарында, өзүнүн жеке менчик үйлөрүн салган, ушундай шаарды өнүктүрүүгө салымын кошкон бала экен. Анан эми ал айткан жок, мен бир адвокат аялды тоголото урдум эле, анан артымда ушу бир квартира талашым бар эле деп. Болгону ошол аялды бир урган экен. Анан квартира боюнча бир талаш маселеси бар экен. Мунун баарын кеч билдик. Ошол баягы мэр кылып койгондон кийин эле анан баякылар чыга баштады да. Чыга баштаганда эле анан мен өз оюмду интернетке жазып койдум. Эми аял кишини ошончолук урган адам эми бул мэр болуп барышы бул моралдык жактан да туура эмес депчи. Бул эми туура эмес. Репутациясы бузулган адамдар мамлекеттик кызматтарга барбаш керек деген эле ой пикиримди жаздым. Анан эртеси башка мэр барып туруп калды. Эми бул жерден мындан трагедия көрүштүн кереги жок. Анткени керек болсо кадрлар күн сайын эмес, саат сайын алмашыш керек, эгер туура эмес келсе. Мисалы Грузия реформа жасаганда Грузияда жума сайын кадрлар, министрлер алмашылган. Керек болсо ошол Саакашвилинин жакын достору чогуу ошол революция жасашып келип отуруп, мына биз отурдук деген кадрлары камалып кеткен. Ондогон кадрларын камап түрмөгө отургузуп, жума сайын алмаштырып министрлерди. Анан реформа жасаган. Эми мамлекетте реформа жасайм десең, ошентип жасалыш керек да. Азыр биз эми кадрларды даярдап өстүрүп, жаш кадрларды, анан аларды министрлик должностка чейин баягы бийликке чейин, тактыга чейин жеткириш үчүн 5 жылдаган, 10 жылдаган убакыттар керек болот. Биз ага чейин жөн эле карап алакан жайып отурбашыбыз керек да. Ошо бүгүнкү бар колубузда бар кадрларыбызды алып барып ошол кызматтарга коюп аларды иштетишибиз керек. Мен бардыгы менен айтып атам. Мага тиешелүү тармактарды азыр өзүмдүн указым менен, буйругум менен жумушка коюп атпаймбы? Премьер-министр бүгүнкү күндө өзүнө тиешелүү министрликтерди, өзүнө тиешелүү баягы кызматтарды өзү даярдап атат. Анткени биз азыр эски конституция менен жашап атабыз. Жаңы конституцияга дагы 2 ай 3 ай бар. Эгерде депутаттар колдоп берсе, апрелдин 11-inde биз азыр мен кече указга кол койдум. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлайбыз. Ошону менен бирге эгерде колдоп берип, референдумга алып чыкса, 11-апрелде жаңы конституциянын долбоору кабыл алынат. Ошондон кийин гана биз жаңы конституция менен жашай баштайбыз. Биз азыр бүгүн эски конституция менен жашап атабыз. Бирок ошондо дагы өткөндө ошо министрлердин баарын кабыл алып, сүйлөшүп, ошо маек курдук. Бирок ар бир министрге бардыгын айттым. Эми мындан ары силердин ишиңер эгерде мамлекет үчүн, эл үчүн кылып кете турган болсоңор, маңдайга жазса 5 жыл чогуу бирге иштешебиз. Эгерде жок, коррупцияга аралашып, баягы эле бюрократияны деги мамлекет эмеде министрлигиңерде калтырып, өзүн билемдик кылып, уурулук кылсаңар, анда жарым жыл, 1 жылдан кийин түрмөгө кетесиңер. Эч кимиңерге айоо болбойт деген ушундай талапты коюп атабыз. Анан жогорку суроого жооп берип белгилеп кетпедиңизби? Кеңешчим Арзыбек Бурканов деп. Анан азыр ошол баягы кадрдык дайындоолор, кадрдык талаш тартыштар, талкуулардын алкагында белгилеп атышат. Арзыбек Бурканов кадр саясатына түздөн түз кийлигишкен, өтө катуу таасир эткен. Анан көп маселени ушинтип чечип койгон киши катары жүрөт деп белгилеп атат да. Жок, бул эми ушакчылардын эле сөзү.
Арзыбек Бурханов бир дагы кадрды магап келип муну коюп бериңиз же тигини коюп бериңиз деген жок. Мен кандай буйрук берсем ошону гана аткарып жүрдү. Мен мурункулардай болуп бир адамдын жетегине кетип калбаймын. Муну мен раз и навсегда бардыгын айтып коеюн. И муну мен иш жүзүндө дагы көргөзөм. Бирөө кадр алып келе турган болсо, мен улуттук коопсуздук кызматына же болбосо ички иштер министрине жөнөтөм. Могу кандай кадр деп. Анан аяктан деле кээ бирөө таза деп келет. Таза деп келгенди койсоң эле баягы кошуна колоң, тааныш билиши тарабынан анан момундай баягы бир ушунун иши бар деп анан чыгып калып атпайбы интернеттерден. Чекесине жазып койгон эмес да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, жана жаш кадрларды, таза кадрларды өстүрүп чыккыча 5-10 жыл убакыт керек экен. Ага чейин бирок бүгүн колубузда бар кадрларды колдонушубуз керек. Алардын тажрыйбасын колдонушубуз керек мамлекетке. Эртең мен мисалы жаш кадрларды коюп коюп бир тармакка ушул тармакты тартып кетсин деп күтүп отурсам, мен күтүп отурсам боло берет. Бирок мамлекет эл күтпөйт экен да. Эртең 1 жыл 2 жылдан кийин сурайт да. Кана 1 жыл болду, 2 жыл болду, эч өзгөрүү жок дейт да. Анан мен айта албайм да. Жаш кадрларды коюп койдум элем, ушулар жылдыра албай атат деп айта албайм да. Ошон үчүн колубузда бар эски кадрларды мейли мурда булганган болсо дагы алып келип мына могу жерге сени коеюн. Бирок эгерде баягы мурунку көнгөн адатыңа кирип кетсең, анда решеткага кетесиң. Жарым жыл 1 жылдан кийин билинип калат. Бардыгы азыр Кыргызстанда жашыра албайсың эч нерсе. Мына ак үйдө, көк үйдө деле 1 сааттан кийин кайсы начальник отдел эмне менен шугулданып атат, кайсы баягы булакты өзүнүн чөнтөгүнө буруп коррупциялык схеманы түзүп атат, мага жетип калат 1 сааттан кийин. Эч нерсе жашырыш мүмкүн эмес бүгүн Кыргызстанда. Иштин ачык жүргөндүгү сиз айтып аткан маселелердин чечилишине жол салар. Анан дагы бир көңүл бөлө турган маселе бул баш мыйзамга байланыштуу жагдай. Конституциялык кеңешме өзүнүн ишин жыйынтыктады деп атабыз. Парламент демилгелеген ошол жаңы баш мыйзамды иштеп чыгуу аракети коомдук баягы сунуш пикирлерди эске алуу менен жүргөндүгүн белгилеп атышат. Жогорку кеңешке сунуш вариант катарында келип түштү жана коомдук талкуу башталды. Азыр мына биз байкап атабыз, маалымат каражаттарында абдан мындай ачык анан активдүү жүрүп атат өңдөнөт. Көбүнчөсү ушул мамлекеттик башкарууга таяган маселелерге басым жасагандар бар. Анан өзгөчө ушул президенттин укугу өтө эле кеңейтилди деген жагдайга көңүл бөлүп атышат. Сын көз караш көбүрөөк десек да болот. Конституцияны эми конституциялык кеңешме иштеп чыгып парламентке тапшырды. Бүгүн мага жеткен маалымат боюнча парламент карап атат. Эми баягы идеалдуу түрдө жасалды деп айткандан алысмын, анткени баягы кемчиликтер болбой койбойт. Ар кимдин көз карашы ар башка болот. Кемчиликтер бар деп айтып атышат, эми кемчиликтер болсо жогорку кеңештен оңдоп түздөп, анан элге референдумга алып чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Аны эч ким бая мурункудай жок, только ушул конституцияны кабыл аласың, могу жерин ушундай кыласың деп бая 10 жыл мурункудай таңуулап, элге таңуулап кабыл алдыруу бизде андай максат жок. Мына конституциялык кеңешме 3 ай иштеди, анан алып чыкты. 3 айдын ичинде бардыгы түз эфирден көргөзүлүп турду. Сунуштарды кабыл алды, кээ бирөөнү туура эмес жагын макул деп туруп алып салышты. Анан эми киргизди бүгүн. Анан эми сиз айтып атпайсызбы, президенттин полномочиясы аябай эбегейси зор болуп кетти деп. Бүгүнкү конституция менен президенттин полномочиясы эбегейси зор. Бирок көшөк артында туруп алып башкарып атат. Туурабы? Буга чейин 30 жыл бою президент көшөк артында туруп алып, премьердин, министрдин колу менен чок кармап келген. А биз ошондон чыгалы деп атабыз. Ачык чыгып, керт башың менен өз моюнуң менен жооп бер деп атабыз. Мына бүгүн ошол кадрлар туура эмес болуп калса, же болбосо ушул мына максат ажы боюнча элдин бардыгы эле претензиясын мага коюп атпайбы мисалы. Туурабы? А мурда болсо кимге коерун билчү эмес да. Президент жооп берчү эмес, парламент жооп берчү эмес, премьер-министр, өкмөт жооп берчү эмес, бири-бирине шылтачууда. Мына тиги кылып койду, анан мунун кемчилиги, тигинин кемчилиги деп анан жыйынтыгында өкмөттү отставкага кетирип, анан мына өкмөт күнөөлүү экен деп баягы крайнийди таап эле айдап койчу да. Эми бул жаңы конституция боюнча андай болбойт деп атабыз. Мына ар бир кемчилик боюнча бир киши мойнуна жоопкерчиликти алсын, эртең эл алдында жооп берсин ошого деп атабыз. Мына практически кылып атабыз да, мына теория жүзүндө баягы айтып коюп эле, бирок практика жүзүндө эч ким жооп бербей калчу да мурда. Эми биз практика жүзүндө ачыкка алып чыгалы деп атабыз да. Эми аны азыр депутаттар алып киргизсе, анан элге референдумга чыгарса, анан талкуулайт да, эл өзүнүн добушун берет, баасын берет. Анан өкмөттүк түзүмдүн өзгөрүшүнө дагы кайрылбай кетпесек болбойт го. Кандай болот деген суроону коомчулук күн сайын коюп атат. Бул жаңылануу кантип кетет деп. Анан
Алардын арасында баягы ачык кайрылуу менен чыгып, ушул ишти ушинтип өнүктүрүп кетет элек деген позициясын билдирген бул миграция кызматы болду окшойт. Өзүңүздүн дарегиңизге кат менен кайрылып, азыркы кырдаалда миграциялык жагдай өтө курчуп турган учурда өзүнчө эле көз карандысыз кызмат катарында иштеп кетсе бир натыйжа берет эле деген маселени коюп атат да. Өзүңүз дагы кол койгон указдардын катарында дал ушул маселеге өзгөчө бир көңүл бөлүнгөн жагдайдын бар экендигин билебиз. Азыр көз карашыңыз, оюңуз кандай болуп турат? Ушул кайрылуудан кийин жана жагдайга карап. Миграция болуп отургандан көрөкчө, ошол тышкы иштер министрлигине берип койгонубуз эң туура болот. Анткени булардын статусу көтөрүлөт Россияда. Миграция министрлиги деп эле жөн эле мындай жүрбөйт. Булар дипломатиялык статуска ээ болот. Анан полномочиясы да чоңойот да. Мисалы, ошо Россияда ар бир жанагы областтын центринде, мисалы Москвада 11 адамы болсо, миграция министрлиги эмес, булар посольствого кирип кетет. Түшүндүңүз да? 11 киши уже удостоверение алат, дипломат деген эмесин алат, статусун алат. Булар көбүрөөк защита кылат, чем деген министр миграциядан көрөкчө. Екатеринбургда 9 болсо, мисалы, 9 болсо, алар дагы Екатеринбургдагы консульствого кирип кетет составына. Булар жөнөкөй эле баягы министрликте бир адис катары иштебейт, булар дипломат деген статуска ээ болот. Ошондо көбүрөөк коргоо болот. Кайра тескерисинче мигранттарга жакшыраак болуп атпайбы бу жерде? Биз ошол штатты кыскартып ийген жокпуз, жоюп ийген жокпуз, биз МИДке берип атабыз. Министрликтердин саны мурдакы боюнча алсак, агенттик, комитет, баягы госкомитет, госагентство деп, анан комитет деп, министрликтер, фонд, анан инспекция деп эле ача берип, баягы мурда билесиз да, кимге кызмат керек болсо эле, ушуну бир министр кылып коелучу деп эле, анан госагенттик деп, анан комитет деп ачып, инспекция деп ачып эле башына кое берген экен да, 48 болуп кеттир. Эми бул министрликтин должности да 48 министр. Бир генедей Кыргызстанда 48 министрлик. Анын өзүнүн аппараты болот, зданиясы болот, машинасы болот, өзүнүн персоналы болот дегендей ар бириники. Биз ошолордун бардыгын кыскартып, мына өкмөт менен биргеликте кыскартып туруп 12 эле министрлик кылдык мына. Кыскарттык, 12 министрлик кылдык. Бул жерде оптималдаштыруудан биринчиден бюрократияны жок кылдык, бюрократияны мурункудай. Экинчиден баягы коррупцияны жок кылдык, үчүнчүдөн элдин акчасы, баягы бюджетке түшкөн акча экономия болду да. Баягы үнөмдөлдү. Бир эле мисалы энергетика министр энергетикалык тармагын алганда 2 миллиард сомдон ашуу үнөм болот экен да, үнөм болду. Аны биз ошол республикалык бюджетке алып албай, баягы үнөмдөлгөн акчаларды деп, ошол эле тармакка баягы өнүгүүсүнө бардыгын жаңылаган, айылга чейин, айыл өкмөткө чейин, район, областтын центрине чейин бардык жабдыктарын жаңыртуу боюнча, жана столбаларды, жаңы линияларды тартуу боюнча ошого жумшагыла дедик. Мына жаңырып, бардыгын жаңыртыш керек болуп атпайбы? 30 жылдан бери мына жаңырттык деп коет, бирок эчтеке жок. Энергетика тармагына мынакей гранттар келди, кредиттер келди дейт, көбүнчөсү кредиттерди алып алып, бүгүнкү күнү энергетика тармагы, мен өткөндө инаугурацияда да айтканмын, 137 миллиард сом карыз экен. 1,5 миллиард доллар карызы бар экен, мына төлөш керек болот экен. Мына ошонун бардыгын биз оптималдаштырып, анан кийин ушундай жолдор менен кетпесек, энергетика системабыз эгерде бүгүнкү эле күн менен улана берсек, эчтеке кылбай эле, эмдиги жылы уже биз токтогул кесин жоготуп алабыз. Катастрофалык деңгээлге барат, уже биз сууну агыза албайбыз, электр энергия чыгара албайбыз. Бул деген сөз бүтүндөй Кыргызстанда электр энергиясы жок болот деген сөз, эмдиги жылы. Ошондуктан биз азыр күнү түнү дебей иштеп, кандай ушул ситуациядан кантип чыгып кетебиз деген пландарды иштеп чыктык. Кудай буюрса 4 жылдан кийин, бул эмдиги жылы эле же болбосо бир баягы сыйкырчы сыяктуу сүф дегенде эле эртеңки күнү эле результатын бере бербейт жыйынтыгын. 2024-жылы биз энергетикалык кризистен чыгабыз. Мына ошонун жолдорун иштеп чыктык. Аран, сиз мамлекет башчылык кызматка киришкенден бери ушул бир катар жарандар бир кезде жанында жүрдүк эле, колдоп жүрдүк эле. Анан бүгүн Садыр Нуркожоевич бизди унутуп калды. Азыр биз менен байланышты үздү, кабарлашпайт, үй бүлөсү, бир туугандары бизден алыстап атат деген баягы нааразычылыгын айтып, анан доомат койгондой дагы болуп атат да. Бул жагдайга кандай комментарий кылат элеңиз? Эми таарынгандар таарынып турсун. Эгерде жок, мурунку бийликтегилердин бир туугандары окшоп, балдары үй бүлөсү окшоп, коррупцияга малынып,
баягы мамлекеттик кызматтарга, министрликтерге аралашып, ушинтсин десе, анда таарынса болот да. А бирок мен бардыгын бир туугандарым, үй бүлөмдү мамлекеттик кызматтарга да койбоймун. Жанагындай кызматка коюу боюнча дагы кийлик ишүүсүн, жанагындай мамлекеттик майлуу орундардан соруп, тиги чөнтөгүнө соруп отургандын бардыгын запрет койгон. Ошондуктан алар эми баягы мен түшүнүп турам. Мурда баягы мекенчилбиз деп жүргөндөр, анан кечээ октябрдан кийин мекенчил боло калгандар дагы бар. Алар келип мага деле чыгып аткан убакты бар. Мени министр кыл, мени губернатор кыл, аким кыл деп аткандар дагы бар. Бир туугандарыма үй бүлөмө чыгып аткандар дагы бар. Анан алардын колунда аким кылып кое турган мүмкүнчүлүгү жок болсо, укугу жок болсо, мен аларга деги баягындай тыюу салып атсам, анан кантип аларды алып барат? Эми ушул жагдайда гана баягы телефондорун албай, байланыша албай аткан болушу мүмкүн. Аган эми таарынычтын кереги жок аган. Эми буган азыр таарынып турсун, бирок 1 жыл 2 жыл өткөндөн кийин туура кылыптыр дейт. Анткени мен өзүм мурдакы бийликтегилердин катасын кайталап, ушу бир туугандарымды, үй бүлөмдү бийликтин баягы саясатына аралаштырбайын деп чечкенмин. Муну мен акыр аягына чейин көзөмөлдөйм. Мен буну убакыт көрсөтөт, элден эчтеке жашыра албайсың. Эртең аралашып аткан болсо 1 жылдан 2 жылдан деле чыгып калат дегендей. Бирок меникилер аралашпайт. Муну мен аягына чейин көзөмөлгө алам. Буган күчүм жетет. Сизге ыраазычылык билдирели. Эл ичиндеги эң талкууга алынган эң бир мындай тынчсызданууну жаратып атат деген суроолорго жооп бердиңиз, убакыт бөлдүңүз. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Рахмат сиздерге да. Иштериңиздерге ийгилик сизге.